Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Эс алуу жакшыбы? Анда бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 4-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Амираевна. Сабагыбыздын темасы кайталоо. Сабагыбыздын максаты балдар окуучулар өтүлгөн лексиканын маанисин түшүнүшөт, аларды колдонуп сүйлөшүшөт, машыгуу көнүгүштерин аткарышат, кеп маданиятына көнүгө беришет, эске тутуулары, ой жүгүртүүлөрү өнүгөт. Анда эмесе карагылачы балдар, биринчи көнүгүүнү сүйлөшкүлө. Мурунку өтүлгөн дарыкана деген темада лексиканы эстегиле, бири-бириңер менен уролдоштуруп, кээ үлгүлөрүн түзгүлө. Мисалы, саламатсызбы? Сиздерде бул дарылар барбы? Ооба, бар. Берейинби? Ушул сыяктуу сүйлөшкүлө балдар. Экинчи көнүгүүнү карагыла, туурабы же туура эмеспи? Иса Коноевич Акунбаев 1908-жылы төрөлгөн. Туурабы балдар? Ооба, туура экен бул. Экинчи 1935-жылы Москва университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Бул Москвада эмес, Иса Акунбаев балдар. Кайсыл жерде бүттү эле? Орто Азия университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Бул туура эмес экен балдар. Анда үчүнчү, Орто Азияда биринчи болуп жүрөк операция жасаган. Туурабы балдар? Ооба, Иса Коноевич Акунбаев биринчи болуп Орто Азияда жүрөккө операция жасаптыр. Азамат балдар, ал бүт өмүрүн илимге арнаганбы? Ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Туурабы балдар? Илимге эмес, оору менен күрөшүүгө арнаптыр. Анда бул туурабы? Туура эмес. Бешинчи, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Иса Коноевич Акунбаевдин ысымын алып жүрөт. Туурабы балдар? Бул туура. Азаматтар, ушул өтүлгөн темалардын баарын биз билип алышыбыз керек балдар. Анда үчүнчү көнүгүүнү карагыла да балдар, дептериңерге жазгыла, сүйлөшүүнү толуктагыла, сызыкчанын ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп жазгыла. Оорулуу. Уруксатпы? Сызыкчанын ордуна эмне коюлат балдар? Саламатсызбы? Уруксатпы? Кириңиз, отуруңуз, сизге эмне болду? Оорулуу. Доктор, мен ооруп жаттым эле. Анда дарыгер, этиңиз ысыган жокпу? Оорулуу. Этим, тамагым, жөтөл да бар. Анда этим дегенден кийин эмне болот балдар? Этим да ысып жатат. Тамагым ачышып, жөтөл да бар. Дарыгер, оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз, көрдүңөрбү, эмне болуп калыптыр балдар? Тамагыңыз кызарып калыптыр. Температура 38 градус. Келиңиз, тыңшап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге суук тийген. Бул дарыларды 3 маал ичиңиз. Рахмат, жакшы калыңыз. Көрдүңөрбү балдар? Мен силерге жардам катары айтып бердим. Эми өзүңөр жазып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр балдар. Эми балдар 4-көнүгүүнү карагылачы, сүйлөмдөрдү толуктап айтабыз. Буну ооз экиштейбиз балдар. Манастын күмбөзүн көрөйүн деп, Соң көлдө эс алайын деп, отун жарайын деп, балатыны кооздойүн деп, басып көрөйүн деп, үрөн себейин деп, тамагымды чайкайын деп, дары ичейин деп, көз айнек алайын деп, чүкө ойноюн деп. Кана балдар, биз кайсы мүчө колдонуп турат бул жерде? Айын мүчөсү. Карагылачы, манастын күмбөзүн көрөйүн деп, мен талашка бардым эле. Карагылачы балдар. Ал эми үрөндү себейин деп, мен талаага бардым. Көрдүңөр балдар? Силер дагы ушинтип
Калгандарын толуктап айтып бергиле. Эми балдар 5-нчи көнүгүдө табышмактын жандырмагын тапкылачы. Басып көрөт ичиңди, ачып көрөт тишиңди, ооруп калсаң эстейсиң эң керектүү кишиңди. Бул ким экен балдар? Карагылачы, азаматтар. Бул дарыгер. Дарыгер ар дайым барсаң өзүңү көрөт, карайт, анан өзүнүн эмнең ооруп атканын баарын айтып берет жана дарылар жазып бизге жардам берет балдар. Анда ар дайым ооруганда биринчи кимге кайрылуубуз керек? Дарыгерге кайрылуубуз керек балдар. Түшүндүңөрбү? Анда бүгүн эмнени үйрөндүк балдар? Кайталоодон мурунку өтүлгөн лексикалардын маанисин үйрөндүк. Ошондой эле кайра дагы лексикаларды кайталап алдык. Үйгө тапшырма балдар. Анда 6-нчы көнүгү 138 бет тестти бергилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта